Бүгін ынтымақ ордода Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Буга чейин президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдиргендей, бүгүнкү жыйын Жааматтык коопсуздук келишим уюмун Кыргызстандын төрагалыгынын жыйынтыктоочу баскычынын негизги окуясы болмокчу. Жыйынга президент Садыр Жапаров төрагалык кылып, уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казахстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Россия президенти Владимир Путин жана Тажикстан президенти Эмомали Рахмон катышат. Жыйындын жыйынтыгы боюнча жааматтык коргонуу механизмдерин мындан ары чыңдоого, мүчө мамлекеттердин коопсуздук маселелериндеги өз ара аракеттенүүлөрүн өркүндөтүүгө жана аскердик саясий чөйрөдөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган 10дон ашык чечимдерге кол коюу пландалып жатканы маалымдалган. Эскерте кетсек, кече 26 ноябрда Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Кыргызстанга келишкен. Мамлекет башчылары саммиттин алдында аларча мамлекеттик резиденциясында этно-маданий программа менен таанышты.